da koyboy. Plastik eşikler, ayneklerimiz var. Varul ayneyi sındırıp koyat. Onu kibese biz bulunca. 50 metre bulsak mayli. Al boyunca yüzüler. Abi yürüyüşte olsa al jeri vokzalga qarayt dep çаңдай жөнеле. Чечими жок эле. Эмне деген некомпетентный сатып эле. Амайдан көбүнө кайсынса да. Biz prokuraturaga keldik. Болчаны айтып бер бизге, ооба. Айтып берчи бала, бизге тейлик. Ооба, Biz 20 адам отурабыз. Мамлекеттик муниципалдык муктаждык үчүн алынган жерлердин баарына компенсация төлөө боюнча иш жүргүзүп атабыз. Ал процедурный момент узагыраак үлгүргөнүбүзгө төлөп атабыз. Бүгүнкү күндө уже официалдуу түрдө 400 миллион сомдук мисалы компенсация төлөп бердик. Анализ боюнча. Kimge berdiңер? Bir жыл болду. Айткылачы, kimge берdiңер? Мынага бердик дегилечи. Кана эч ким элемде. Мына координаттарды айтсаңыздар, кайры бузулду, мына базардын ырдый жагы. Полный бузулду. Бузулду бир. Мен айтсам болобу? Мен айта алайынбы? Айт, кел. Ооба, айт. Өт. Бирден айтып. Айтайынбы, сен айтайын. Мына, айтыр, окчу бала, мына. Мен жакшылыкка мен атын табам. Мен 50 метр içinde bir magazin var edi. 50 metr dışında ikinci magazin var edi. 50 metr içindeki magazinde meri özü sarga koşup salım bolsun 50 metr içinde gelsin buz dediler. Özüm kalımıyla buzdum. Biraz kompensasyon salgan yoksun. Hadi 50 metr bir yağında buzasın da otamın. Bir yağını alınık, bir yağını kayaktan alam ben. Bir yağı hala alınık mı ben? Мен түшүндүм. Баардыгыңыздар сурооңуздар бирдей экен да. Мен жооп бергенге уруксат бербейсиздер. Ооба. Стакан сылып коюңуз. Төлөнүп берилип атат. Үлгүргөнүбүзгө төлөнүп берилип атат. Анан сиздердин ошол компенсация төлөнө турган адамдардын компенсациянын көлөмү аныкталат да. Көлөмүн аныкталыш үчүн биз квадрат метрин аныктатабыз. Тиешелүү органдан, то есть архитектурадан оценкасын чыгарттырабыз. Тендер объявить этип, бирөөлөр катышып, чтобы биз түз барып сүйлөшүп алсак арзан балат болбойлу. Өзүңүздөр балатсаңыздар кымбат балат болду деген сөз болбосун эртең текшерүүчү органдар тарабынан деп. Анан үлгүрүп алдыдагы уже документти бүткөндөн кийин өздөрү менен макулдашып атабыз. Урматтуу изилчи Ооба ака, биздин компенсациябыз мынанча сомдук экен. Ушунун ордуна эмне аласыз деп көрсөтүп атабыз. Мынал жер бар экен, мынал имарат бар экен. Деп анан макулдашкандан кийин комиссияга алып кирип, анан кийин чечилип атат. Ошого аябай промышленный убакыт кетип калат. Бүгүн сиздердин маселеңиздер боюнча ал жерди мамлекеттик муктаждык же болбосо мэриянын муктаждыгы үчүн албай турабыз. Аны болгону ал жерде тиешелүү МЧСтин дагы башка тиешелүү кызматтардын корутундулары бар экен. Ал жерге базар коопту. Базар болбош керек. Көр кеңештин ошо сиздердин эле өкүлдөрүңүздөр да биздин депутаттарыбыз. Ошолордун токтому бар экен. Бул базарларды полный шаардын сыртына алып чыгышыбыз керек деп. Ошолорду аткаруу максатында базардан сыртына алып чыктык. Базардын сыртына алып чыгуу боюнча дагы процедура жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ал эми жериңиздер өзүңүздөрдүн менчигиңиздерде гана кала турган болуп атат. Ал жерди болгону бизде генплан, ПТП деген нерсе бар. Ошого ылайык ошондой бул жерде эмне курулуш куруп иштетсе болот. Ошону проекттин иштеп атышат архитектура. Проектти иштеп туруп, анан жарандарга жеңил болсун. Эми ар кимиси өзүнүн каалагандай курса, кайра эле баягы базар пайда болуп калат. Ошон үчүн бир инвестор тартайлы. Инвестор бардыгын мындай жалпылап чечсин. Бир жалпы бир мындай бир. Анан кийин ол ар бир инвестор менен ошол ар бир менчиктин эси 1 квадрат метр жери болобу, может 1 гектар жери болобу, өздөрүнчө ичара сүйлөшсүн. Ошолордун өздөрүнчө ичара сүйлөшкөнгө ар бир ошол жердеги менчиктин ээсинин укугу сакталганга ылайыктуу биз площадка түзүп берейли ошолор менен. Ушулардын укугун коргоп берейли деген багытта иш жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ар бириңиздердикин биз эсептеп компенсация төлөп берип, биз жерди алайлы деп сиздердики боюнча иш жүрбөй эле турат. Жок, түшүндүк бала. Тургула, мындай макул балам. Ошол мнениеңер жакшы экен. Биз кошулабыз. Раз керек болсо аласыңар компенсация. Ошону бузбай туруп, буякнакай зданияны бузбай туруп, сначала барып, сер көрүп, өлчөп, тартып, оценка кылышыңар. 0 кылып коюп, жерди пустой кылып коюп, оценка кылсаңар кандай болот? Пустой жер менен зданиянын разницасы бар да, балам. Ал жерде өзүңүз жакшы билесиз, баягы суу каптагандан кийин бизге мамлекеттик деңгээлде тапшырма берилген. Жок, мен тиешелүү бөлүгүн айтып атам. Акбуранын аймагын токтоосуз бошотуп, коопсуз жакка көчүргүлө депчи. Азыр бузуп алып туруп, 0 кылып алып, качанкы здания, кечээки зданиябы, мурдагы зданиябы, былтыркы зданиябы караш керек да. Анан ошого карап компенсация бериш керек да. Азыр жердин баарын 0 кылгандан кийин баарыбыздын бирдей компенсация деп коет. Пустой жер дейт. Ушул
ал жерде дарагы барбы, гүлү барбы, башкасы эмне дейсиздер? Мэриянын эч кандай кызыкчылыгы жок, мындай силерге тапшырып берейин деп. Эмне үчүн Мына 1 жыл болду тапшырып. Азыр биз налоговыйбыз бар. Ушул жерден туура эмес түшүнүп Эми атасыз. жерден түшүнөт сен. Жок, мындай бар. Туура эмес түшүнүп атасыз. Биз ошол мынау местный кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттардын токтом мэрия аткарууга милдеттүү. Базарды көчүрүп чыксын деген ошону аткардык. Мамлекеттик деңгээлге чейин көтөрүлүп, тапшырмалар берилген, коопсуз жака базар көчсүн деп. Ошо тапшырманы аткардык. Ал жерде жазылып турат 50 метр деп. Биз аны депутаттардын немесин алганбыз, письмосун окуганбыз. Корук зонадан 50 метр деп жазылып.